Жаным, мага кыргыздар подарок жөнөттүр жаңы жылга. Азыр ошого баа коебуз, макулбу? Номер 1 көлдүктөр жөнөткөн кийим. Базар жок, мага лично жагып атат. Мага деле жагып атат, бирок бир аз кускум келип кетет. Көлдүктөрдүн кийими жагып атат, бирок ысык көлүк барып эс алганда продуктылар кымбат болгон жана пансионаттар кымбат болгон үчүн жыным келип кетет. Так что жети гана коебуз болот. Нарындыктар жөнөткөн кийим. Буга точно оң койгун. Нарындыктарга салам. От души рахмат. О, Кудай. Буга 5 коебуз, хорошо? Неге я? Мурун шаурмалар сон болчу, азыр чото начар жасап калышты вообще. Шаурма жейм келип кетти. Нарынский шаурма все равно эң бодрый. Номер 3 талас. Буга мен билем канча деген бааны коебуз. Буга оң коебуз. Анткени Жоржина жазып коюптур. Таласки фасоль эң сонун. Тура айтамбы? Ооба, туура, буга 10 деген бааны коебуз. Айттым го эң дурайын. Бул фасолду жактырган үчүн оң койгон жок. Просто бул өзү таластык. Жалал Абад менен Баткен жөнөткөн кийим. Вообще экөөнө тең оң коюш керек. Оң коюш керек, отвечаю. Гана ойлонуп көрөйүнчү. 9 коебуз. Не потому что мага бир нерсе жакпай атат, просто Жалалабадтыктар жана Баткендиктер слишком красавчиктер, ошон үчүн 8 эле жетет. Аттан озурайымдын кызы. Болду, сен баа койбой эле койчу, эртең өлтүрүп кетпесин сени. Номер 5 Бишкек. Бул сразу 4. Ой, эңди. Бияқта кийимден кеп эмес, просто мага Бишкектин смогу жакпайт жана пробкалары эң дурайын. Коюңа кантип сүйлөсө болбойт да. Анан жаңы автобустар вообще страшно дейт. Ошон үчүн 4, однозначно 4. Туура айтамбы жаным? Зато Бишкекте ош базар бар, арзан кийим алса болот. Номер 6 Оштуктар жөнөткөн. Базар жок бекен я. Даг. Базар жок, мага жагат. На самом деле буга 11 коебуз. 11 коём не потому что мага ошский плов чыгат, а потому что кыргыздардын баардыгы 7 областтын красавчиктер, ошон үчүн 11 деген бааны коебуз. Базар жок, кыргыздар алга. Бүгүн глобуска кирсем уборщица. Эй, жаткыла чечтениң дурайындар. Мен жаңы эле полду жудум. Эй, мал! Эй, ден! Аттан барбы, аппаң барбы, айтып койчу дурайын. Эжең барбы, сиңдиң Шакал. барбы, айтып койчу тансага. Бул мал адам болбойт экен, эң дурайын. Черный металл принимаю. Эй, бергелчи сен. Не болду, байке? Берчи бир урутуп алайын. Байке, ал меники да. Болмок беле, байке. Рахмат. Криштиано Роналдо бек уволен. Кандайча уволен? Нең дурайындар? Недавно кыргыздар менен жолуктум мен, короче. Мага абдан жакты кыргыздар, абдан мощный кишилер экен, отвечаю. Алп эле мактап бересиң баларды. Кыргыздар укса ушуну азыр башыңа бир чаптырып өлтүрсөм акыйдырайын сени. А билесиңби эмне кыргыздар мощный, а? Анткени алар Манастын урпагынан, түшүнүп атасыңбы, я? А Манас ким болчу? Манас сен братаның болчу, мен братаным болчу, барыбыздын братаным болчу, понимаешь? А сен кыргыз болгуң келеби? Андай движение кылгын, үйлөнгүн, акча тапкын, бизнес кургун, бала чака төрөп, движение кылып, короче, зынк болуш керек, понимаешь, кыргыздай, понимаешь, движение, понимаешь, всегда движение. Даже казактар кыргыздардын ырларын биздики деп айтышат, понимаешь? Даже кыргыздардын ёлкасын биздики деп башташты. Конор, казак кыргыз бир тууган, Шафкат иши артында отурат, жамандабы. Тамашалап койдум да, менге бештерчи. Саатың меникинде, Шафкатка не обессуй деп койгон, көчүктү айырып салбайсың меникине. Эй, Шафкат, брат, не обессуй, шутка. А так казактар тоже мощный. Саатты мендей ош базардан алдым. Ош базардан? Сен подделкасын алып турсуң. Китайга эмнеге үчүн барды, сиз айткоңузчу? Мен балам Кытай тилди үйрөнөт эле, ошондуктан мен ага каршы чыга албай койдум. Көчөңдү кыз барбайбыз деп. Ал тырышып мага айтты, сен Жекини тааныйсың да, батя. Ошондуктан баш керекпиз. Жеки вообще бодрый тосту бизде, вообще сонун зынк болду бардыгы. Күнүгө ресторан болду, прикинь. Джеки Чан менен кандай экенин чогуу жүргөнү Кытайда бир кыздай окшойт, Жеки ал жакта бүчөр менен эле эткен. Отель жактыбы деп сурайт. Ооба десем, жакпаса дагы бир отелим бар дейт эне. Мен ошондо ойлонуп койдум, мен жөн эле бомж турбаймынбы анын жанында. Ал сурайт, эмнеге келдиң Кытайга сен? Я, сен менен көрүшкөндө сен кантип ойлойсуң? Сенден башка эч ким тааныбайм да Кытайда өлөнайын. Хан жүрүш-түрүшү кандай экенин анан Кытайда айтып бергилечи. Вообще экен, ёме, 15 киши менен жүрөт экен Хабиб Бошоп. Мен болсо эң артындамын. Жеки кой тур кой ака. Бул туура эмес, братуха, экөөбүз чогуу жүрүш керекпиз да, ёме. Ал болсо болчу, жүрү ресторанга.
Ошондой биз күнүгө караоке ырдадык кечке. Мен билбейм, YouTube бар ал жакта, бирок экөөбүздүн видеосун ырдаганыбыз любойунда бар уже. Просто тарап кеткен ырдап атканыбыз. Сиз Джекчан менен ошондо чок ырдадыңызбы, а? Көбүнчө мен ырдаган билем, бирок ал ырдаганы эсимде жок, чын айтсам. Кимдин ырларын ырдадыңар? Көбүнчө кыргыз ырларды ырдадык. Мирбек Атабеков, всё такое, короче. Үндөр жаңырат, всё такое, короче, бодрый. Андан башка ырларды ырдаган жоксуңар. Кыздар жөнүндө деле ырларды ырдап жаттык кыргызча. Кана. Төштө кызы карандашым, чечип кой, карандашым, чечип кой.